Parlamentте 30 жыл иштедим. Бир эле жогорку кеңеште 30 жыл иштедим. Адеп ишимди баштаганда мен синхронный тилмеш болчумун. Азыркы тил менен айтканда котормочу. 91-жыл октябрь айы Кыргыз эл депутаты Жамин Акималиев микрофонго чыкты. Расмий жогорку кеңештин жыйынында. Ошо жерде биринчи жолу тиземди бүктүм кыргыз тилинин күчүнө. Ал төмөндөгүдөй. Мен жөнөкөй айтып берейин. Акындын баласы болгондон кийин цифраларга сөздөрдү барын кулакка куюп алам. Акималиев айтып атат. Трибунага чыкты. Ош окуясы боюнча улуттук комиссиянын жыйынтыгы ошонун тегерегинде талаш тартыш, ит жыгылыш болуп атат. Анан Жамин Акималиев кыргыз тилинин туу чокусун айтты дагы. Ошо жерде Мелис Эшимканов экөөбүз отурганбыз. Кабинадан чыга качтык, которо албай. Жамин Акималиев ага айтып атат. Урматтуу төрага, сен эмне кылт-кылт, чылт-чылт этип колдон колго куюласың? Оштогу тополоң тос будуң чаңга ким күнөлүү? Элдин маанайы пас, сабыры сус, тентектери бириттин куйругун биритке байлап, билармандары биттин ичегисине кан куюп, жумурткадан кыр издеп, бирине бири кыргый кабак болуп, тебетилсең мен да селкемдеп, элден ырк кетти. Жүйөлүү сөз жүрөккө жетпей, туш-туштан кашаалап кысып отурдуңар. Яйланайын Кудай. Кар жилеген казык кылып, канын азык кылып, баш көтөрүп, мен чечем деген кишиңер болобу деди. Азыр уш жерден баарын биригип туруп, мен айткан сөздүн бир 5%-ын которуп бергилечи орусча. Эгерде сөзбө-сөз которуп кирсек, ботко болуп эле жатып калат. Орус туугандарга ты что завязываешь одну хвост на другую хвост собаки деп которобузбу? Тополоң тоз будуң чаң, эмне кыйшактайсың? Тегерек четиң чекебелиң тынч эмес дегенде кантип которосуң кыргыз орус тилине? Раматылык Мелис Эшимканов микрофонду шак эле мага жылтырды. Чыга качты. Мен чыкканга жетишпей калдым. Которо албай, Шерим клуб трибунада турат. Биз 351 депутат залда отурат. 147 депутат орус тилдүү депутат. Жарымы келип бурулду, эмне кыларыбызды билбей агай. Ошо же бурчка такалдык да, кантип которобуз депчи. Анан тантырадым. Уважаемый председатель, почему вы переливаетесь как ртуть рук на руки? Говорите прямо, кто виноват в Ошском кошмаре дедим да. Кыргыздын дүйнөнү аңтер, теңтер болгон сөзүн орустун бир кошмар деген сөзүнө тыга койдум да чыга качтым. Эртеси күнү объяснительный жаздык. Мелис экөөбүз. Ошо жердеги депутат Ленин заводунун ген директору Парашкура деген депутат бар эле. Бул эмне деген жорук? Парламентте кызуу талкуу атса, жакшы бир сапаттуу котормону дайындабайсыңар. Биз эмне башка сорттогу адамбыз деп так ошо жерден кайра жарандык маселелер коюп чыга келди. Биз Мелис экөөбүз анчалык орус тилиндеги эмебиз жок эле да, даярдыгыбыз жок эле. Анан кыргыздын жанагындай сөздөрү кебетең, түрүң, жүзүң, бетиң, ажарың деп бир эле бетти 9 жолу айтып атпайбызбы? Кишинин бетин эле 9 жолу айтып атпайбызбы? Мына ошо жерде тил маселесиндеги сиз агай тил маселесин абдан жакшы айттыңыз. Тил комиссиясынын төрагасы да болгонсуз. Сиздин бир семинардагы сөзүңүздү туккан Назар Кулагай. Агай айтып атат, мына 30 жылдай болду тил жөнүндөгү мыйзамды кабыл алдык деди. Назар Кулагай айтты. Бир 20га жакын өзгөртүүлөрдү киргиздик деди. Бирок бүгүн кыргызча кыйратып сүйлөп кеткен жокпуз деди. Агай эсиңизде бу сөзүңүз университеттин баз деген 3-чү залында айтканыңыз. Демек тилге болгон зарычылыкты түзүш керек деп өзүңүз туура айттыңыз да. Эми сиз мени ээрчип алып туруп бүт Кыргызстанды кыдырсаңыз, ушуну барып чек-чейтип айтсак аябай жакшы болмок да.